Эфирде өлкө аймагындагы акыркы убакыттарда болуп жаткан кылмыш кырсык окуяларын чагылдырган телегөзөт көрсөтүүсү. Студияда мен Аяна Байзакова, саламатсыздарбы? Уруша кетип мурунку аялын көчөдөн сабап салган зөөкүр кармалды. Бишкекте мектеп алдында мушташкан окуучулар, директор эмне дейт? Эми жөө жүргүнчүлөр жолду кесип өтсө 1000 сом айып пул төлөйт. Ичкенди билбесең, ичпе. Мас абалда жаңжал чыгарып, элдин тынчын алып, көчөдө белгисиз балдар менен мушташа кеткен бул адам милиция келген учурда аларды кошо сөгүп моюн бербей жатты. Окуянын чоо жайы кийинки тасмада. Что делаешь? Чтобы не приходил больше, ты не обзывал. Борбор калаанын Жибек жолу Будённый көчөсүндө жаңжал салган бул жигит эси огуча ичип, элдердин тынчын алганы аз келгенсип, бейтааныш балдарга тийишип, алар менен согуша кеткен. Патрулдук милиция келген учурда качуу аракетин көрүп, бирок ал бутуна тура албай аткандыгына байланыштуу ал оюн ишке ашыра алган жок. Протокол боюнча шектүүнү жакынкы наркология бөлүмүнө алып келип, мастыгы тастыкталган соң, кайрадан жол артып, денесиндеги көк ала жаракаттарды каттоо үчүн 4-шаардык ооруканага алып келишти. Бир түн ичинде мындай мас абалда ызы чуу салган жарандар ондоп кармалат. Профилактика иштери жүргөнү менен ичкендердин саны азайбайт. Өткөн жумада патрулдук милиция кызматкерлери менен бирге өткөрүлгөн рейдтик иш-чаралардын учурунда кайрадан мас айдоочуларга туш болдук. Жол эрежесин бузган автоунаа ээлерине канчалык катаал чара көрүлбөсүн, ал эч кандай жыйынтык бербей жаткандай. Айдоочуларда жоопкерчилик маселеси күн санап төмөндөдө. Нельзя же, это не твой дом, что ты гонишь? В смысле? Давай, Павел. Это вообще другой дом. Ну, садись. Давай. Нет, давай. Чүй облусунун Москва районунда бул жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө инспекторлору тарабынан токтотулуп, текшерүү учурунда арак ичип алып, рулга отурган айдоочу колго түшкөн. Толук маалымат кийинки сюжетте. Маселен, мына бул күмүш түстөгү унаанын ээси тууралуу айта турган болсок, машинаны токтоткон учурда аралыктан эле спирт ичимдигинин жыты буркурады. Мындай учурда адаттагыдай эле наркология бөлүмүнө алып барууга туура келет. Бөлүмгө жеткенче айдоочу ар кандай шылтоо менен милиция кызматкерлеринен кутулуунун аракетин кылып, керек болсо менин кишим чоң кызматта иштейт, мени сыйыңар менен жөнөткүлө деп опузалап жатты. Бирок айдоочунун мындай аракетинен майнап чыккан жок. Тесттин корутундусу айдоочунун мас абалында экенин аныктаган соң, автоунаасы жакынкы айып короосуна токтотулуп, кайгуул кызматкерлери айдоочуга тийиштүү айып кагазын толтуруп беришти. Милициянын кайгуул кызматынын кызматкерлери менен болгон бир кезектеги рейд Кант шаарында өткөрүлдү. Биздин чыгармачыл топ жана патрулдук милиция кызматкерлери Кант шаарынын көчөлөрүндө, көчө кесилиштеринде көзөмөл жүргүзүп, анда жолдогу жөө адамдардын эреже бузган учурлары, аны менен катар жол чырагынын кызыл белгисинен өтүп кеткен мотоцикл айдагандар токтотулуп текшерилди. Жол чырактарына баш ийбеген, карама-каршы тилкелерге чыгып кеткен жана ошондой эле ар кандай баштыктарга жол берген мотоцикл айдоочуларына жол эрежесине болгон мындай кайдыгерлик олуттуу кырсыктарга алып келип, кесепети оор болуп жатканы эскертилди. Жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө кызматы Кыргызстанда мотоцикл менен жол эрежесин бузгандар көп катталып жатканын айтышат. Мотоцикл башкаргандардын токтоп турган унааларды сүзгөн же жөө адамдарга жаракат алып келген учурлары ондоп саналат. Мына ошондон улам Ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан мопед, мотоцикл, электро-гидроскутер жана электросамокат айдагандарды тартипке салуу максатында масштабтуу рейд өткөрүлдү. Унаанын бул түрүн айдагандардын көбү жаш балдар жана алардын жол эрежесин сактоого болгон жоопкерчилиги өтө төмөн болуп жатканы көптөгөн кырсыктардын келип чыгышын шарттап жатат. Электроскутер, мотоцикл сыяктуу транспорттук каражаттар көбүн эсе тамак аш жеткирүү, деги эле жеткирүү кызматынын бир катар түрлөрүндө колдонулуп жатат. Андыктан аларды тартипке салуу азыркы учурда актуалдуу маселелердин бири болуп турат.
Республика боюнча жөө жүргүнчү аталышында рейдтик иш-чарасы өтүүдө. Жөө жүргүнчүлөр жолду кесип өтсө 1000 сом айып пул төлөйт. Максаты унаа кырсыктарына айдоочуларды гана күнөөлөбөстөн, аларга себеп болгон жүргүнчүлөргө түшүндүрүү иштерин жүргүзүү. Кененирээк кийинки тасмада. Жолду каалаган жерден кесип өткөндөр айып пулга жыгылат. Анын өлчөмү 1000 сомду түзөт. Кайгул кызматкерлери Чүй Бешналиева көчөлөрүнүн кесилишинен 1 сааттын ичинде эле эреже бузган 20 адамга түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Алардын ичинен 7 жаранга протокол түзүлдү. Өлкөдө жыл башынан бери 8 айдын аралыгында 1610 жөө жүргүнчүнү сүзүп кетүү фактысы менен жол кырсыктары катталган. 1633 жаран ар кандай жаракат алган. Анын ичинен жөө жүргүнчүлөр 142 жол кырсыгынын күнөөкөрү болуп, жолду кесип өткөн 13 жаран каза болгон. Бул эми көрсөткүч аркы жылдын ушул убактыларына салыштырмалуу 1 топ пайызга төмөн болгону менен бүгүнкү күндө дагы эле болсо актуалдуу көйгөй катары калып атат. Мына ошондуктан жөө жүргүнчүлөр катышкан жол унаа кырсыктарынын алдын алуу максатында жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы жөө жүргүнчү аталышында рейдтик иш-чаралар жүргүзүп жатабыз. Республикалык деңгээлде 1 айга чейин уланат. Азыркы окуу мезгили дагы башталып атат. Мына ошол себептен окуучулардын дагы камсыздоо максаттары болуп атат. Мындай көзөмөл жүргүзүүнүн максаты жөө жүргүнчүлөргө чара көрүү эмес, алардын коопсуздугуна кам көрүү болуп саналат. Туура эмес жерден өткөн жарандар жол кырсыктарына көп кабылышат. Катуу ылдамдыкта келе жаткан айдоочулар байкабай, көрбөй калышы мүмкүн. Жана эрежени бузуп өтүшөт. Ошондо бизге айдоочуларга коопсуз. Мындай кооптуураак болот да. Жол тыгыны пайда болуп калат. Мисалы үчүн аларга жол бошотуш керек да, ал пешоход. Ошол учурда мисалы үчүн телефон кармап өтүшөт. Мисалы үчүн өздөрүнүн жашыл светинде деле телефон кармап жай. Ал эми адамдар тез өтүп кетиш үчүн болгон уруксат да жашыл түз. Өлкөдө өтүп жаткан рейдтик иш-чара 17 сентябрда башталган. Республика боюнча 1 ай болот. 3 күн аралыгында эле туура эмес жерлерден өткөн 261 жөө жүргүнчүгө 1000 сомдон айып салынды. Ошондой эле жарандарга жол кайгыл кызматкерлери тарабынан түшүндүрүү иштери жүрүүдө. Туура эмес жайдан өтүп атасыз. Бул боюнча айып пул каралган. 1000 сомдук айып пул каралган сизге. Макул? Паспортуңуз барбы? Жок. Эмне документтериңиз бар жанагы? Документим жок. Жолдошума керек да бияка. Жолдошуңуз кайда? Мындай басты эле машинасына. Эскертип алалы. Рахмат. Мурунку аялын көчөдө сабаган киши милицияга жеткирилди. Бул тууралуу Свердлов РИИПтен билдиришти. Маалыматка караганда 21 сентябрда болжол менен саат 15:30 чамасында Бишкек ШИИПтин 102 кызматына эркек кишинин аял кишини сабап жатканы тууралуу маалымат түшкөн. Аталган факты боюнча текшерүү иштери башталган. Жерине барган милиция 1990-жылы туулган жаран менен анын 1988-жылы туулган мурдагы жубайы экөөнү урушуп кетип, кесепетинен аялды сабап салганы аныкталган. Жаран кармалып, тергөөгө жеткирилген. 20 сентябрда социалдык тармактарда мектеп окуучулары мушташып жаткан видео тараган. Бул тууралуу Бишкек ШИИПтен маалымат беришти. Маалыматка караганда 17 сентябрда саат 13:47 чамасында Бишкек ШИИПтин 102 кызматына номер 46 мектептин окуучулары арасында мушташ чыкканы тууралуу маалымат түшкөн. Жерине барган милиция чоң класстар арасында болгон уруш мушташка айланганын аныктаган. Жогорудагы фактынын негизинде окуяга катышкан бардык мектеп окуучулары мыйзамдуу өкүлдөрү менен райондук бөлүмгө жеткирилген. Жаш өспүрүмдөр менен иштөө инспекторлор тарабынан профилактикалык сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп, бир катар окуучулар каттоого алынган. Эч ким жазуу жүзүндө арыз берген эмес. Милиция директор окуя тууралуу айтып берген видео менен бөлүштү. Мен Борбиева Гүлбү сайтына номер 46 жалпы орто билим берүү мектебинин директорумун. Бүгүн 2024-жылы 17 сентябрда 1:20 чамасында, болжолу 1:19, 1:20 чамасында мектептин астында балдар тараптан уруш болду. 9-ондой бала мушташып кетип, убагында биз милиция кызматкерлерине билдирдик. Жана өз убагында бул уруш токтотулду. Ошол балдардын
эне аталары өз орду менен өз убагында милиция бөлүмүнө жеткирилип териштирүү иштери жүргүзүлүп жатат. Бардык балдар, курска катышкан балдар, мушташка катышкан балдар толугу менен милиция кызматкерлерине түшүнүк кат жазып, эне аталары менен чогуу ушул бөлүмгө, милиция бөлүмүнө жеткирилди. Апта жаңылыктары ушулар болду. Сиздер телевизион программасын көрдүңүздөр. Эмки чыгарылышта жолукканча сак саламатта туруңуздар.